Жер үйгенин иштетүү боюнча сынакка катышуу ниетин Орусиянын Восток Геолдобыча, Алдан Золото компаниялары жана жергиликтүү Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы билдирген. Кечээ арыз берүү мөөнөт аяктарына 20 мүнөт калганда бардык компаниялар жарыша өз документтерин тапшырышкан. Бул тендер үзгүлтүккө учурайт деген кооптонууларды жокко чыгарып, өкмөт мүчөлөрүнүн үмүтүн жандантты. Бирок чечиле элек маселелер арбын. Алсак жер үйдү буга чейин иштетүүгө белсенген Визор Групп компаниясынын эл аралык арбитраждык сотуна арыз бергени боюнча алигиче чечим кабыл алына элек. Ушул бүгүнкү күндө бекитилген шарттар боюнча визор маселесин, сот маселелерин бүт амалдарын жеңген компания өзүнө алат, ошолор өздөрү жүргүзөт. Алар төлөп береби ошол аларды? Төлөп бериш да мүмкүн, соттош да мүмкүн. Бул компаниянын өзүнүн жеке иши болот. Коррупциялык жол менен жер үйдү иштетүүгө лицензияны арзыбаган акчага сатып алган Визор компаниясы өз убадаларын аткарбагандыктан өкмөт тарабынан лицензиядан ажыратылган. Инвесторлорго байланыштуу талаш тартыштан тышкары жер үйгенин иштетүүгө жергиликтүү элдин көпчүлүгү каршы болуп келген. Алар кумтөр боюнча талаш маселелер чечилмейинче кенди иштетүүгө тыюу салуу боюнча талап коюп чыгышкан эле. Учурда алар эң ириде экологиялык жагына катуу талап коюп жатышат. Мындан улам конкурстун шарттарына да киргизилген. Ошондой эле калктын социалдык көйгөйлөрүн чечүү жагы да каралган. Ошол эмеге чуркап жүрүп жетиштик. Келген компания 100 миллион ичинен 3%-ин азыр ошо айыл өкмөткө берген жатпайбы. Министерство геология бөлүп атат да. Ошо жерде кирет 100 миллион келсе 3 миллион доллар. Бул биздин айыл өкмөттүн 24 жылдык бюджети болот экен. Ошону биз ошо бир айдын ичинде төгүп берет да келген компания. Бүгүн арыз берүүчүлөрдүн конверттери ачылып, документтердин толуктугу жана тактыгы текшерилди. Бүгүнкү жыйында Алдан Золото компаниясы сынактын шарттарын толук аткарбагандыгы маалым болду. Аталган компания сынакка катышуу үчүн төлөмдү шартка ылайык сом же доллар менен эмес, рубль менен жасаган. Дагы бир олуттуу мүчүлүштүк бул ишкананын артында турган бенефициарлардын толук жана так тизмесин берген эмес. Мындай дооматтарды сынактын дагы бир катышуучусу Восток Геолдобыча компаниясынын өкүлдөрү айтып чыгышты. Эми 2 күндүн ичинде комиссия мүчөлөрүнүн ар бири келип түшкөн документтер менен кеңири таанышып чыгууга тийиш. Компаниялардын сынактын экинчи этабына өткөрүлөрү боюнча чечим 26 мартта чыгарылат. Мээрим Ташбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.